Ашын Жақыпбеков. Айғашқа. Оқыған Нұржігіт Мырзабеков. 3 бөлім. Күн улуу шашке болуп калган. Тоо этеги одур-бодур чыбырдын мейкин талаага келип сиңген жерине калың эл кара таандай жабалактап эң көп. Кары жаш дебей баары атчан. Тигинден мындан гана кээде эшекке учкашкан балдар көзгө чалдыгат. Эл топ-топ болуп өз ара дуу-дуу. Үртүктөлгөн топ күлүк калың элден өйдөрөө көздөрүнчө. Эчтемеге көңүл бөлбөгөндөй үргүлөйт. Жөн чактагыдай чак чарылбай, баштарын салаңдатып турганга кадимкидей сулуу сымбат көрүнбөй, моюндары узарган. Үстүндөгү балдар сыр алдырып койчудан бетер бири-бирине жуук жолобой бириндешет. Ар кимиси меники күлүк дегенсип, башка күлүктөрдү этибар албагандай мурчуйган болот. Бирок чыдай алышпайт. Биринин мингенин бири алдыртаан кызга тиктешет. Бул канчалык жүгүрөр болду экен деп, өздөрү башта көрбөгөн күлүктөрдүн купуя сырын тарткылары келет. Кылычбек бул чоң тойду өзү берип жаткандай карбаластап алган. Кызылдуу жүзү ого өтер тымылжып, бирде айгашкасын, бирде элди жалжылдай караган көздөрүнөн көңүлүн уйгу-туйгу кылган кубаныч да, калтаароо да көрүнөт. Ал азыр атын тиги күлүктөрдүн арасына койбой, элден көз далдоо жылгада кармап, бирок күлүктөр кокус жүрүп кетпесин деп, өзү көрүнөө дөбөгө бир чыга калат, кайра түшөт. Атын чаба турган болгонун Сарыбек билбесин деп, айгашканы дайым чаап жүргөн сырдана өз кенжесин Кылычбек бул жолу ала чыккан эмес. Кызынын 14-төгү уулун айгашкага мингизип жүрө берген. Айгашканын мүнөзүн билбейт эмеспи деп, ал ээр үстүндө үрпөйүп, бетинен түгү чыккан балага күлүктү кандай чабуунун жол жобосун айтып жатат. Байкатпай тыңшаган киши кара жокпу дегендей элеңдеп эки жагын улам-улам каранат. Бир айтканын кайра-кайра кайталап шашкалактайт. Дүңгүрөп калың дүбүр тугулганда Кылычбек жылгадан атып чыкты. Эл толкуп, жапырт бастырып келип, ортодогу дөбөнүн тегерегине топтолду. Чолок койрук, көк чаар ат минген кара мурут, кызыл чейкил алып еттүү адам дөбөнүн чокусуна туруп алып, жоон үнүн корулдата кыйкырып, байгенин шартын айта баштады. Кылычбек да жетип келип, тиги кишинин жарыя сөзүнө кулак төшөдү. Байгенин шарты так эле Осмон болжогондой болуп чыкты. Күлүктөр 40 чакырымдай төмөнкү туюк жардан кайтат. Алдыга чыгып келген 11 ат байгеге илинет. Баш байге толук абзели менен бир ат, бир килем болуп, андан нары кунан, тай, кымбат баалуу түрлүү буюмдар. Буларга кошумча акчалай сыйлыктары да бар экен. Жарыя өткөндө эл ичи дүңгүрөп кетти. Баары айыл-айылга бөлүнүшүп, дөбөдөн тарап туш-тушка топ-топ чогулушту. Баш байгени укканда, жаңы ээр токумдуу аттын чылбыры колуна урулгонсуп, жүрөгү элжирей түшкөн Кылычбек турган ордунда бир азга делдей катты да, анан шарт камчылана айгашкасы турган жылгага чаап кетти. Алиги той башчы көк чаарын текирең таскак салдыра, улам бир топко жетип барып, кыйкыра сүйлөп, күлүктөрдүн эсебин алып жүрөт. Осмон айгашканы каттатты да, өзөңгүгө тик тура калып, тегеректен Кылычбектин караанын издеди. Жана жай толкуп коюп турган калың элдин ичи кымгуут түштү. Саяпкерлер күлүктөрүн четке алып чыгып, жабууларын сыйрып жылаңачтап, токулганы жалаңкаттап, коштоп басмайыл тартып, куйруктарын чарт түйүп жатты. Осмон нары бери желдирип, Кылычбекти издеп шашып калганда, анын чаңкылдаган үнү арттан угулду. Бурулса, ал кагазына бирдеме жазып, башка бирөө менен сүйлөшүп жаткан той башчысын жеңден тарткылап, шашкалактап бирдеме айтып турган экен. Осмон жанына жетип барды. «Ой, Кылычбек, кайда жүрөсүң жоголуп?» «Я, сенсиңби?» «Ой, аксакал, менин атымды да...» «Мен жаздырып койдум. Жүр, ат каякта?» «Болой». Кылычбек алактап бир аны, бир тигини карайт. «Я, жаздырдыңбы? Дагы текшертип коелу, тактап?» «Ой, жо алгыр ой». «Я, мейли анда. Бол эмесе, элдики даяр болуп калды», деп темине берип, кайра тизгинди тартты. «Эмне деп каттаттың? Кимдин атына?» Осмон өз атына каттаткан эле, бирок тигинин суроосуна түшүнө койду. «Сенин атыңа сеники бай болгур. Жүрөйм тез». 43 күлүк маарадан чубап өттү. Ичтери кыдыйып,
Эликтей элтеңете буттарын тайгандай жеңил шилтеп, мышыктай секин таштайт. Кээ бирлери кулактарын тик чийте калып, кайра жапырып, кең таноолорун дердеңдете кошкуруп коюшат. Айгашка башын үйдө чалып, секин ооздук кемирет. Бүлкүлдөгөн соорусунда чыйрыккандай майда калтыроо бар. Чоң сыноону туюк сезип, куйругун чичайта улам-улам тезек таштайт. Калың ортодо бараткан айгашкасынын соорусунан көзүн албай турган Кылычбек күлүктөр узап кеткенде да бир топко кыймыл какпай карап туруп, анан ачышып кеткен көзүн ирмеп алды да жанындагы Осмонго акырын айтты. Канчанчы кылып каттаттың Осеке? 17-чи. Аттиң эртерээк камынбай. Алдыраагында болсо да, деп кыңырылып калды. Осмон кейип жиберди. Кантесиң? Ак жолго чыккан аттын артынан күңкүлдөп. Антчы эмес. Эл жапырт төмөн жайыкка бастырды. Мунуку да туура деп, азыркы айтканына кайра өзү өкүнүп, ичинен жараткандан кечирим сурап, Кылычбек да эл артынан теминди. Жана ала булуттанып турган асманды эми булут чылк каптап, бирок жаабай, дымыктырбай сыдырым жел туруп, аба ыраса салкын болуп берди. Күлүктөр келгичелеп, эл төмөнкү жайыкка түшүп, 40 жигит тартмайга кирди. 40 жигитке да 9 байге бар экен. Эл таластын баш аягы болуп, 2 жаатка бөлүндү. Белдүү аттар тандалып, эңишке ыктуу, такымы бек, билеги карылуу жигиттер чыгып, ызы-чуу кыйкырык сүрөөн менен кызуу тамаша башталды. Улам бир жакка дыр коюшкан жигиттерди карап, өзү эл арасында турганы менен Кылычбек обол 40 жигитке анчалык кызыгып көңүл бурбады. Эс тарты бүт айгашкасында. Көзүнө теги улакты биринен бири жула качып, тыяктан буякка удургуган жигиттер эмес, байгеден чыгып келген айгашкасын суктана караган элдин маңдайында кыр менен жетелеп, сыймыктуу жүргөн өзү көрүнөт. Боз купай кечен жапалдаш сары улан эңишке ыкчыл экен. Бирок аты чабалдык кылып, улакты жерден канча алса да, же жаатынын бирине кармата берүүгө аргасыз болот, же каршы жааттагылардын бири жулуп кетет. Тигине, ал азырда улакты жерден эңип ала койду. Бирок такымга баскыча узатпай эки жагынан экөө жетип барып, тартышып калды. Экөө тең каршы жааттагылар окшойт. Улакты сары уландан тартып кетишмей болду. Аңгыча көөдөнү кең, зор атчан жылаң баш, кара мурут бир жигит сары улан менен анын оң жагынан ээрден ооп түшө, жанын таштап кармашкан кара чаар кишинин ортосун күч менен жара кирип барды да, улактын бир шыйрагын колуна тиер замат жулуп алып, такымга басты. Жаатташ сары улан экөө жанаша чаап, Макке бет алышты. Бирок жолдон тогоочулар ал экөөнүн аттарын Мактен башка багытка буруп, жандай чабышты. Такымдагы улакка кол сунушту. Аңгача арттагылар жете келип, додолонуп калышты. Алиги жылаңбаш жигиттин такымы ушунчалык бекем белем, туш-туштан тарткылагандардын бирине да моюн сунбай, алдын тоскондорду өмгөктөтө мулуңдап, кайкы бел зоратын теминет. Аты белдүү болгону менен чабышы чабал окшойт. Дододон улам суурулуп чыкса деле болбой, беркилер кайра жетип баса калышат. Ортону кең коюп, бетме-бет кыркылаша ат үстүнөн жарданып карай турган калың элди уулдап, тиги жылаң баш жигит дододон улам суурулуп чыга калганда, өздөрү кирип барышка бүйүрү кызый кыйкырык сүрөөн салышат. Улакчылар кайра додолоно калса, шамалдуу түндө бирде басаңдап, бирде шоокумдана күчөп угулган чоң суунун шары сымал элдин доосу да басыла калып, кайра көтөрүлөт. Өз ара жаңжуң сүйлөшкөндөрү угулат. Ой, тиги жылаң баштанган биздин Керимкул эмеспи? Ал өлүп баратса бербейт. Ох, байкуш, тигилат очорулуп калды. Балбанда Керимкул күрөшкө түшүп жүрбөйбү? Байкуш, тиги кодону карасаң, додого кире албай чыйпылып жүргөнүн. Кыйын экен ал дагы. Карачы, какең деле бербей жүрү. Аты күчтүүлүгүнө жараша ылдам болсочу. Жо, ана кетти. Чуде. Эми таштады го. Бирок суурулуп качкан Керимкулду бу жолу да узатпай тегеректеп алышты. Додо үстүнөн кара буу көтөрүлөт. Күйүккөн немелер күшүлдөп бышылдап, бирлери камчыларын алакандан тиштеп, эки колдо булакка жүткүнөт. Башкалары аттарынын жумуру сооруларына камчыларын чыпылдатып, додонун ортосуна кирүүгө өчөңдөшөт, кышылдашат. Жанагы кара чаар киши кара көк болуп түтөп алыптыр. Үзөңгүлүү буту менен Керимкулдун атын капталынан тээп, улактын шыйрагын чирене тартат. Кабыргасына үзөңгүнүн эмчектери баткан ат өпкөсүн кагып, туш-тушунан кысылганга деми кыстыгып, дододон суурулуп кетер алык албай кайышат. Туш келди шилтенген камчынын түшкүнү тийип, же аттын башы кагып айрылган кээ бирөөлөрдүн беттеринен тер аралаш кара кочкул кан сызылат. Көкүрөк ачышат, өпкө кысылат.
Бирок аны сезген эч ким жок. Ар ким атын күчтөп теминет, ортого жүткүнөт, туш-туштан каршы терши тартышып, Керимкулдун такымындагы улакты эч кимиси тарта ала алышпады. Аны акыры Керимкул өзү 2-3 жаатташынын коштоосу менен барып Макке таштап кетти. Мейкин эркинге чыкканга аты таноолорун дердеңдете ээлигип, кайкы учкан куш сыңары имерли чуркады да, жарданып турган элдин маңдайына келип тыбырчылап токтоду. Элдин мактоо кыйкырыгына жер дүңгүрөп, кулак тунуп кетти. Өзүн тиктеген жүздөгөн көздөрдүн алдында сыймыктуу Керимкул кашкая жылмайды. Эңкее берип, туйлап турган атынын омуроосун таптады. Улам элестүү кыялына берилип кетип турган Кылычбек элдин кыйкырыгы менен да койгонду. Көлүктөр шартылдай жүрүп баратты. Айдаган адам артта баятан бери ар бирин көз менен купуя сынап бүтүп, эми үн чыгарбай тынч. Балдар да биринин мингенин бири көз кыйтыгын сала сынамыш этип келип, эми андан да жадаганда кай бирлери баштарын шылкыйтып ат жалын тиктесе, башкалары кайра келатканда басып өтөр жолдун ыгын көзөмөлдөп, өйдө ылдый арык чуңкурун белгилеп көңүлүнө түйүп баратат. Сыртынан баары бейгапар көрүнгөнү менен кайрылтар үн кайерден чыгар экен деп кокустукка камынгандай аттар да балдар да кулак түрүп сак. Айгашканын үстүндөгү бала башта бир гана жолу ат чаап көргөн, анда да 10 чакырымдай жакын жерге. Көп күлүк менен ат салышып, мурдагыдан узак аралыкка чыкканга ал азыр чоң эрдик көрсөтүүгө бараткандай өпкөсү көбөп алган. Кечейтен бери нечен кайталап айткан Кылычбек таятасынын сөзүн ал унутпады. Жолду чалып, алды артын жакшы эле каранууда. Бирок жүрөгү дүкүлдөп да, жана кополдугун ачык айтпай күрөшкө чыгаарын чыгып алып, сүрдүү балбанга теке маңдай келгенде чыкканына өкүнгөн. Кайра баш тартууга кеч болуп, эмне болоор экен деп, моун жүнү бошогон кишиче калтаарып да баратат. Же коркконунан экенин, же сууктан экени билинбейт. Көк муштум болуп үшүп алган. Канчалык кысса да болбой, эки тизеси майда титрейт. Титрөө бүт денесин силкинтип жиберет да, анан аттын денесине андан ары жерге өтүп кеткендей бир азга жок боло калат. Бул абалын башкаларга билдирбес үчүн анда-санда беймарал кыяз менен ээгин өйдө көтөрө эки жагын алды-артын жай баракат караган болот. Үзөңгү туш эки колтугу кысылбаганга Айгашка үстүндөгү баланы жеңил сезет. Балага ишенбей өз камымды өзүм жейин дегендей, бирде кулактарын тик чыйтип, жолдогу чүкөдөй таштарга чейин тиктейт. Бирде кулактарын жапырып, белгилүү үн кайерден чыгаарын тыңшайт. Кокус бирөө жөтөлүп же күрсүнүп койсо, бүткөн бою дирт этип, артына шарт бурула атып жөнөчүдөй болот да, чыккан үн жалган экенин сезип, башка аттар беймарал эле баратканын көрүп, кайра жөн басыгына салат. Күлүктөр жапырт баары терең сайга түшө бергенде, артта бараткан адам тизгин тартып саал токтоло калды да, "О мин Аллаху акбар" деп заңк этти. Үн чыкты-чыкпады, жанаша бараткан аттар бири-бирине кагылыша, шарт-шарт артка бурулуп, жер жаңырган дүрт менен чаң уюлгутуп, келген багытка кайра атырылып жөнөштү. Ортодо бараткан Айгашкада чукул бурулуп, түйүлү калып, өргө карай атып кеткенде, үстүндө байкоосуз бараткан бала ээрден шыпырылып, кырына отуруп калды. Аттын соорусуна түшүп, андан ары жыгылып калат беле. Чалкалаган бойдон тизгинди тырыштыра тартып, ат түзгө чыкканда гана тизгиндин күчү менен кайра ээрге оңдонуп минди. Аттар 2-3 чакырымдай жерге тоун жазбай барышты. Анан бара-бара бириндеп, акырында тизилип учкан каркырадай чубалды. Айгашка бир күрөң ат менен жанаша 3-чү орунда. Жана сайдан чыкканча өксүп калганын жакшылап эселей албай, бир чабы эле камчынын деми жетишпегенсип мүчүп баратат. Үстүндөгү көчүгү бош өпөңдөгөн баланын анда-санда шилтеген камчысы дем кошуп, санга тийбей чандырын ачыштырат. Ага Айгашка суналып арыш таштай албай жыйрыла түшөт. Жанаша чуркаган күрөң ат озуп кетпесе да өкүм келатат. Обол кулак түптөрү, омуроолору нымышып, бара-бара денисип, экөө тең кызый жүгүрдү. Күрөң аттын үстүндөгү бала алдыга шукшурулуп, көчүгүн ээрге жабыштырып салгандай отурушу бекем. Үстөккө босток теминип, каргылдана ураан чакырып коет. Тизгинди бош тартып, анда-санда кара санга камчысын чып-чып чабат. Камчы тийгенде күрөң ат сунала түшүп, ан сайын өкүмдөнөт. Айгашкадан моюн улаш алдыга чыга берет. Айгашканын үстүндөгү бала болсо, жолдо туш келген арыктардан ат секирген сайын көчүгү ээрден кошо секирип, кайра отурганда же ээрдин кашын өбөктөп, жалды таянат, же ээрдин аркы кырына минип, тизгинди тартып калат. Ал анткен сайын Айгашканын чымырканган кубаты жанып кеткендей боло түшөт. Бирок ал күрөң атка бастырбады. Терин төгө улам кызый жүгүрүп,
тең баратты. Алдыга 100 метрче жерде же тору экени, же жерде экени билинбей кара тер баскан бир айгыр баратат. Айгашка менен күрөң бирине бири бастырбай арыш сайын ага жакындай беришти. Чаткаяктуу ал айгыр чарчагандай эмес. Доңкулдап жүгүрүшү өкүм. Эки ат айгырга эшик тердей жакындап калганда, анын арткы бутунан учкан томуктай даңкан айгашканын үстүндөгү баланын как маңдайына келип тийди. Башы тең жарылып кеткенсип, көзүнөн от жагылышып, бала онтуп жиберди да, боюн карман албай чалкалап байкоосудан тизгинди дагы тартып калды. Эркин бараткан айгашка күүсүнөн жаңылып, күрөң ат андан моюн улаш суурулуп чыкты. Айгашка кайра оңолуп, күүсүнө киргиче күрөң ат басмайыл тушуна чейин суурулуп алды. Айгашка жакшы эле чымыркана түйүлүп атырылды. Бирок күрөңгө жанагысындай теңселе албады. Мүчүгөндөн мүчүдү. Анткени менен алдыдагы айгырды күрөңгө куйрук улаш басып өттү. Бир жагы аттын катуу күүсүнөн, каршы алдыдан урган шамалдын эпкининен, бир жагы алиги даңкан тийип, башы зыңылдаткан баланын көңүлү караңгылап, кабыргасы кайышып, жаны кейиди. Канчалык тиштенсе да болбой, көзүнөн жаш буурчактап баратты. Анткен соң өзү да карманбады, биротоло өңгүрөдү. Астындагы атынын жай жүрүшүн каалады, бирок токтото албасына көзү жетип, тизгинди бош таштады да, эки колдоп ээрдин кашын мыкчыды. Анын ою эми эптеп чыдап, Марага жетиш гана болуп калды. Денесин чыңалтар камчы чабылбаса да, дем берер кыйкырык сүрөөн болбосо да, тизгин бошогонго эми айгашка күүсүнөн тайбады. Күрөңгө куйрук улаш жүгүрүп отурду. Ушул калыпта күрөң экөө дагы бир атты басып өтүштү. Ошентип күрөң биринчи, айгашка экинчи болуп баратты. Маарага аз калды. Ашып кетсе 5 чакырым жол боюнан ар жердей күлүгүн акмалап, карап турушкан сүрөөчүлөр жолуга баштады. Аңгыча алдыдан чоң арык кез келди. Күрөң илинбестен каргып кетти. Артынан сүрө бараткан айгашка анын далдасынан арыкты убагында байкабай шашып калды. Ченемден жаңылып алыстан секирип алды. Тайыз болсо да кең арыктын аркы кумдуу жээгине алдыңкы буту чала илинип мүдүрүлүп кетти. Үстүндөгү бала ээрден учуп түштү. Айгашка кайра дароо оңдонуп, тигине жумалактанып жаткан балага көз ирмемге кылчайып окуранып жиберди. Бирок жүгүрүүнүн кызуусуна кирип калган сезим токтотподу. Ал алдыга боюн таштады. Артынан баланын чаңырып ыйлаган үнү угулду. Айгашка токтоочудай кулагын жапырып койду да күчөнүп арыш таштады. Калың кара тер эми куюлду. Денеси жайылып, таноолору дердеңдете канчалык дем алса, өпкө ошончолук кеңигенсип, чарчоо сезилбейт. Бир гана үстү жеңил. Жана куйрук улаш алда бараткан күрөң эми 50 метрче узап алган. Арттан тебелеп кетчүдөй катуу дүбүрт кулак түбүнөн болот. Айгашка ан сайын чымырканып, туяктарын жерге матырат. Шукшурулта моюн созуп жер тырмалайт. Башта ушинткенде алга атырылып кетчү ат эми бирдеме жетишпегендей кубатынан кемчил. Жан ачтар камчы жок. Тизген жыйрылып, желкеде салаңдайт. Эки үзөңгү эки капталын бош ургулайт. Мара жакын калды. Айдөштү каптаган калың элдин карааны көрүндү. Айгашка көзүнүн үстү менен ал тарапты бир карап алды да, акыркы күчүн үрөп, күрпөң жүгүрдү. Бирок арышы арбыбай күүдөн тая баштады. Арттан 2-3 адамдын жандалбастап кыйкырып сүрөгөн ачуу доошу, 2-3 аттын катуу дүбүртү жакын кирип келди. Айгашка чымырканды. Ач кыйкырык кулакты көзөп, андан соң жанагы чаткаяктуу айгырдын быр-быр эткен тумшугу, анан жапырылган кулагы, сереңдеген камчынын учу көрүндү. Сүрөөчүлөр жетпей калды окшойт. Кыйкырык артта басаңдай берди. Айгыр да көзүнөн биротоло жан терине жуунуп келаткан экен. Бирок үстүндөгү боз алачаң баланын өжөрлүгү менен азыркы сүрөөдөн күчөп алыптыр. Айгашка жер тырмалап, айбандык туйук эрегишүү менен жанталашты. Бирок болбоду. Айгыр таноолорунан буу бүркүп, акырындап суурулуп отуруп, аркан бою узап алды. Айгашканын күүсү тая түштү. Жол жээгиндеги шыбак куурайлар кошо жарышкансып, жер көчүп башы айланды. Каруу кетип алсырап, арышы арбыбай күрпөңдөп баратты. Ал маара коюлган дөңдүн астына жеткенде элдин кыйкырык чуусу угула баштады. Осмон ушул жерде турган. Чабандеси жок келаткан атты көргөндө ала-сала тааныбай дилдейип туруп калды. Ат жанынан өтө бергенде тааный коюп, ач кыйкырык сала артынан кошо чапты. Тизелери калтырап, өргө текирең салып гана араң бараткан айгашка кароосуна келе калды. Кырга тың атчан Осмондон куйрук улаш алдыга чыгып барды. Кылычбек кырда тосуп турган эле. Төмөндөн атып чыккан айгашкасы экенин, ал чабандеси жок келатканын көрүп, мууну бошоп кетти. Айланайын асылым деп буркурап ыйлап жиберди. Сакалына куюлган жашын жашырбай айгашкасын жандай чапты.
Үчүнчү болуп үстүндө баласы жок ат көрүнгөндө жарданып турган эл жер дүңгүрөтө чуу салып жиберди. Кулак тундурган кыйкырык чууга оролгон айгашканын бүткөн бою чымырап, алдан тайып келатканда сырттан жаңы күч киргендей денеси чыңалып, ооздугун качырата кемирип, Осмонго да Кылычбекке да жеткирбей, бетме бет жар болуп турган элдин ортосунан күүлүп өттү. Баланын акыреги чыгыптыр. Жолдо ыйлап олтурган жеринен ат айдап барган адам учкаштырып келген экен. Бир топ убакыт кароосуз калганга мүүрү менен колу көпчүктөй болуп шишип кетиптир. Ошол айылдагы жөндөмдүү бир караяга баланы боздотуп жатып, чыккан акырегин араң салдырышты. Акыреги чыкканы аз келгенсип, атка орунуп, денеси аябай жанчылып калган неме апалап сыздап, таң атканча уктабай чыкты. Эртеси жолго чыгышты. Эгер бала соо болгондо Кылычбек аны жемелейт болчу. Бирок абалын көрүп, кейиши ичинде калды. Өзүнүн кополдугунан көрсүн деди оюнда. Өз кенжеми эле алып келгенде айгашка биринчи келмек экен. Аттиң деп катуу өкүнүп калды. Анткени менен өкүнүчүнөн кубанычы күчтүү. Башта чыкпай жүргөн айгашкасы бул жолу байгеге илинип берген үчүн ал биринчи кудайына, экинчи айгашкасына ыраазы. Анан тагдыр менен Осмонго ыраазы. Азыр жолдо анын бир ою барып Сарыбекти таба алышты. Анын жайдан берки асылганы акмакчылык экенин өзүнө сездиришти. Аябай өкүндүрүчтүү болуп баратты. Ага мооку канбаса, ылайыгын келтирип атасы алдында адепсиз шылдыңкор, ошол үчүн күнөөкөр уулун жекирип, тилдеп алууну ойлоп баратты. Кылычбектин көңүлүнүн тереңинде дагы бир кичинекей өкүнүч бар. Кечинде айгашканын байгесине тийген бир радиоприемник менен бир тайды 50 сом пулду бөлүшө албай Осмон экөө бир топ жаңжалдашкан. Ырас, 50 сомду алардын колуна тийгизбей соого аттешип, аракка суусаган жигиттер жулуп кетишкен. Чатак калган радиоприемник менен тайды бөлүшүүдө болду. Осмон айтат: "Муногу радиону сен ал, балдарыңа эрмек болот. Бул жылкы баласын мен мал кылып алайын, макулбу? Ошентели?" Ага Кылычбек көнбөйт. Радиоприемникти өлүк буюм деп жактырбайт. Тайды көзү кыйбай кыйылат. Анда Осмон: "Ой, бул өзү кымбат буюм. Сатсаң 2 тайдын куну болот. Алсаңчы, аттын ээси деп берип жатам сага" дейт. Кымбат экенин Кылычбек деле билет. Бирок аны сатат элем деп жүргүчө, тиги тай көзү бар мал эмеспи? Ошого кыйылат. Осмонду сөзүнөн кармап, кыжырлана сүйлөйт. "Андайын билсең, өзүң не албайсың? Эбин табасың го. Ал, сатып туруп бир эмес 2 ат аласың." Бирок Осмонда тайга көзү кызарат. Сөздөн алдырганына жооп таба албай, мукактанып колун силкет. "Ой, жообалгыр, ой. Раса кыжыр неме белең? Деги сен алчы баарын, кечтим мен. Чыкпаган атын чыгарып берсе да, көрбөйсүңбү муну? Адамга жакшылык кылып бекер." Кылычбектин сакалы титиреп кетти. "Ой, Осмон, доомат кылба сен. Чыкпаган атты деп. Эмне милдеткор кыласың адамды? Милдеткор кылбаганда сеники жакшыбы?" деп Осмон да акшыңдады. Жулунуп келип тайдын октоодон алды. "Келе бери. Ошончолук акым бар менин да." Кылычбек чатакташууга батынбады. "Бай болгур, жаңжалыңды кой. Алчы сен эле" деп аргасыз жеңилип берген. Эми жолдо Осмондун жетегинде келаткан тайга улам көз кыйгын салып ичи ачышат. "Кап, минтип байге келиндерин билгенде, бирөөнү олжого тең ортоп кылбай атымды өзүм эле таптабай." 3-бөлүмдүн соңу.